Салам достор, кандайсыздар? Бүгүн мен Instagram аркылуу, Telegram бот аркылуу Instagram менен иштеген сиздерге көрсөтүп берейин. Кандай кылып иштейбиз десеңиздер, азыр жакшылап видеонун аягына чейин көрүп, көңүл буруңуздар. Ссылка ташталат описанияга, анан комментарийге. Ссылка менен кирип, стартты басасыздар. Стартты басып туруп, биз сөзсүз русский дегенди тандап алабыз. Бизге түшүнүктүү тил болуш үчүн. Бул Cash Coins деген өзүнүн монетасы менен төлөп берет. Азыркы убакта 10 Cash Coins катталганда эле берет экен. Андан кийин иштеп баштайбыз. Бул жерде кандай кылып иштейбиз? Мой аккаунт дегенди басабыз. Баскандан кийин бизге бардыгы бул жакта белгилүү. Тилди тандаңыз дейт. Биринчи тилди тандайбыз. Басабыз дагы. Русскийди тандайбыз. Русскийди тандадыкпы? Андан кийин бул жерди басып туруп, возрастыбызды жазабыз. Канчадан канча жашка чейин. 25-тен 34-кө чейинкини бастым. Ушинтип настройкалап чыгып алабыз. Андан страна дегенди белгилейбиз. Биз отправить дегенди жөнөтөт экенбиз. Ошо өзүбүздүн турган жерибизди. Ошого карап эле өздөрү билет булар. Ана жөнөттүк. Андан кийин странаны белгиледик. Андан кийин полду белгилешибиз керек экен. Ар бир ссылканын үстүнөн базасыздар. Бардыгы түшүнүктүү эле жазылып турат. Азыр бул кетеле экен. Азыр ушул жерде настройкалай албай атат. Пол деген жерге белгилейбиз. Мен женскийди белгилейм. Эгер эркек болсоңуздар мужскойду басасыздар. Мына ар бир биз ушул заданияларды аткарып чыкканыбызга бул жерден ушул монета өзүнүн монетасы менен төлөп берет экен. Email'ыбызды жазыш керек экен бул жерге. Email'ыбызды жаздык. Email белгиленди. Буну басыштын кереги жок экен. Мен басып алыпмын. Бул каналга да катталып койсоңуздар болот. Өзүнүн жанагыларын берип турат экен. Ушул бот жөнүндө жаңылыктарды ушул жактан угуп турасыздар. Биз бардыгын аткарып бүттүк окшойт. Азыркы убакта биздин балансыбызда 45 Cash Coins деген өзүнүн монетасы бар. Андан кийин биздин ар бир чакырган досубузга 25 Cash Coins'тан берет экен. Биз ал үчүн мына бул ссылканын үстүнөн бассак эле биздин ссылкабыз алынат. Ошону өзүңүздөрдүн досторуңуздарга жөнөтсөңүздөр болот. Эми заданияны кандай аткарабыз? Биз задания деген жерди басабыз. Басабыз дагы.
Instagram дегенди басабыз. Instagram дегенди басабыз дагы биз өзүбүздүн аккаунтту бул жерге алып келип коюшубуз керек экен. Мен азыр сиздерге көрсөтүп бериш үчүн мен башка аккаунт эки аккаунтумду колдондум. Азыр мен колдоно элек аккаунтумду карап, ошол аккаунтумду жөнөтөм. Биздин аккаунтубузду бул өзү тандап алат. Мен азыр ушул аккаунтту жөнөтөйүн. Жолдошумдун аккаунтун. Смотрелся в YouTube разных видео, как машины ездят по грязи, и подумал, а что, я тоже так могу? Здесь неподалеку есть поле, там очень грязно. Поеду туда, решил он. Вчера как раз прошел дождь, грязюка должна быть отличная. Котенок подошел к машинке, сел внутрь, пристегнул ремень и поехал. А вот и то самое поле. Ура! Сейчас я покажу, как могу. Жөнөткөнүбүздөн кийин бул ссылка менен кир дейт. Бул ссылка менен кирип көрөбүз биздин аккаунтубузбу же башкабы. Мына өзүбүздүн аккаунтубуз экен. Анан кийин бул жерге мой аккаунт деген белгилейбиз. Эми бул жерге аккаунтуңардын атын жазгыла дейт. Жазып коеюн. Нурик деп. Эми заданияны аткара беребиз. Буну буйсунан басабыз. Канча көп аккаунт уласак ошончолук жакшы. Мен азыр бир аккаунт улап сиздерге көрсөтүп берейин. Калган ушундай эле улап аласыздар. Мына бул ссылка менен киребиз. Комментарий жазышыбыз керек экен. Мына бул жерде өзү жазылып турат, текст деп. Ушуну бассак эле копировать этилет, үстүнөн бассак. Анан бул ссылка менен киребиз. Киребиз дагы ушул жерге комментарий калтырабыз. Булар өздөрү даяр комментарий берет, аябай эле оңой задание аткарыш. Анан кийин келип туруп выполнено дегенди басабыз. Анан экинчи заданияны берди. Аны деле лайк басышыбыз керек экен, окуп алабыз эмне кылыш керек экенин. Лайк басабыз дагы кайра чыгабыз. Чыгып келип буну басабыз. Текшерип, андан кийин берет. Ушинтип мындай тест бат-баттан түгөнүп калат. Ошон үчүн биз көбүрөөк аккаунт улаганга аракет кылыңыздар. Улаш үчүн задание деген жерди басып эле мына бизге төлөп берди лайк басканыбыз үчүн. Төлөп берди. Пайерге мына бул жерде курс жазылып турат. Минди жыйсак биздики $1.35 болот экен. Пайерге 1,5 миңден өйдө чыгат экен. Кивиге 500дөн өйдө чыгат экен. Яндекс Денгиге дагы 500дөн өйдө чыгат экен. Биз азыр чыгарып көрсөтүп беребиз. Кандай кылып чыгарат экен. Instagram деген тандап эле бул жерден жаңы аккаунт улаш үчүн новый аккаунт деген жерди басып эле кийинки аккаунтуңуздардын логин жазып эле улап кете бересиздер. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Мына достор, биздин азыр личный кабинетибизге киребиз. 526 бар экен. Азыр бул жерде да задание болсо бирөөсүн аткарып көрсөтүп берейин. Бул менин негизги иштеп аткан аккаунтум. Instagramды тандап туруп, биз азыр бул жактан өзүбүзгө керектүү аккаунтубузга кирип алабыз. Мен ушундай көп аккаунт колдоном, ушундай заданияларды аткаргандыктан. Мен азыр ушул аккаунтума кирдим. Ушуну жазып туруп лайк бас дейт. Азыр ушуну басып,
лайк басайын. Лайк басып туруп выполнение деген кнопканы басабыз. Дагы лайк бас дейт. Бул жерде 2 аккаунтум уланган. Лайк басабыз да эң оңой. Мына уже биздин бул аккаунтубузда задание түгөнгөндөн кийин биз экинчи аккаунтубузду тандап иштей беребиз. Экинчи аккаунтубузга задание чыга берет. Ошон үчүн көп эле аккаунт кошуп алып иштесеңиздер болот. Мен бул аккаунтума кирейин дагы. Бул жактан заданияны аткарайын. Лайк бас дейт. Лайк басып келип, буну басабыз. Экинчи жолу лайк бас дейт. Текшерилип туруп анан төлөйт. Буга да лайк басып, анан бул кнопканы басабыз. Ана ушинтип задание түгөнүп калат. Бирок бат-баттан эле чыгып турат. Такай болбойт да. Ушинтип 1-5 мүнөт кирип, аткарып коюп, кайра чыгып, ушинтип аткарып берсеңиздер болот. Азыр эми акчасын чыгарып көрсөтүп берели, себеби биздики кивиге чыгарганга акчабыз жетип калды. Бул жерде кандай алып чыгарат экенбиз? Мынакей дагы бир жолу көрсөтүп берейин. Управление деген кашкоинс дегенди басып үстүнөн анан вывести деген кнопканы басабыз. Кнопканы басабыз. Вывести все дегенди басабыз. Бизге кайсы системага чыгарасыз дейт. Кивини тандайлы. Кивини тандап туруп, айдисин жаз дейт. Айдиси кайсы болду экен? Азыр кайра улантам. Киви кошелегубуздун номерин жазабыз. 704 645 43 99 жазып жөнөтөбүз. Азыр жооп берсе керек. Бизге ошондо 0,81 цент акча түшөт экен. 81 центибиз рубльге канча болот экен? Азыр эсептеп көрөбүз. Доллар, рубль деп жазып алып туруп 0,81 центибиз. 0,81 центибиз 60 рубль болот экен, достор. Бул жерде турат 60 рубль болот экен. Бизде 81 цент чыгардык. Ошондо бизге комиссия алса, алабы албай билбейм. Биринчи жолу чыгарышым 60 рубль түшөт экен. Достор, биз кечеги боттон кечинде эле мага 3 төлө түшүптүр. Мен видео тарткандан кийин эле. Ошону азыр сиздерге көрсөтүп коеюн. Бул боттон чын эле акча чыгат экенин сиздерге көрсөтүп коеюн деп атам. Сиздер да кирип иштесеңиздер болот. Instagram аккаунт керек. Telegram керек. Канчалык Instagram аккаунтуңуздар көп болсо, ошончолук иштөө мүмкүнчүлүгүңүздөр көп болот. Историяга киребиз. Кече чыгарганбыз. 56 рубль түшүптүр. Мынакей. Кече түнү эле түшүптүр. 3-төн 35 мүнөт өткөндө. Сиздер да кирип иштесеңиздер болот. Анан албетте каналга катталып, лайк басып, мени колдоп коюшуңуздарды суранат элем. Барыңыздардын ишиңиздерге ийгилик.